Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Biz aябай bir kızık echkilerdi görüp turabız bu yerde. Kulakları kança bu? 40 santimetr go? 45. 45 santimetr. 45. Atаңдын көрү. Бул не деген echki? Бул индо-пакистанский гулаби деген echki. Гулаби. Индия менен Пакистандын ортосунан чыккан. Ошо улуттар аргындаштырып чыгарган echkiler да. Bunun muna kulağı emне үчүн мынчалык узак экен? Bunun кулагы булар радиатор. Ушу менен муздашат. Кандайча? Канды муздатып кулагы менен. Анан кайра денесине жиберип, күн ысыкта аябай сүйгөн echki да. Тумшугу жок экен, Булар кичинеге ушундай гарбанос болот. Гарбанос түштүк жактын карабалашында болот экен. Булар дагы бар. Мына балдары. Жоош болот экен, булар жоош аябай адамга аябай жакын болот да булар. Улак кезинде эле кулагын. Бул echkilerдин эмне артыкчылыгы бар экен, кандайча? Булар основной сүт анан эт багытында. Бул сүт багыты сеники? Сүт эт багытында булар. Анан булардын эң жакшы жери жит болбойт экен сүтүндө. Такыр. Занен echki ана биздин echkilerде жит болуп калат да, жаш балдар иче албай, келин кезектер иче албай. Буларда андай жок. Булар таза болот экен. Аябай таза. Муну карабайсызбы? Таптаза болот. Анан баягы echкинин ошо жыты жана заара кылган ошодон пайда болот да основной жыт. Анан булар заара кылганда кадимкидей отуруп калат. Отуруп заара кылабы? Отуруп калат мына жерге эле. Мынча эле калат. Чачыратпайт. Чачыратпайт. Таза ана бир бурчка өздөрүнүн бир местеси бар. Ошол бурчка заара кылат. Ушундай бир жакшы жерлери бар. Заара кылып аткан болсо тартып алмак экенбиз. Кел. Бул Гуля. Кандай артыкчылыктары бар? Канча айда тууйт? Булар ошо мына 6 айда бир тууйт, кадимкидей echkидей эле. Анан уйлар караганда аябай мындай эконом болот экен. Аябай эконом. Мына монтип колго да жакын. Колго карабайсызбы? Мени ээрчип жүрөт. Кел. Канча сүт берет? Мисалы азыр саап атасыңар буну? Булар азыр төлдөй элек, эми төлдөйт. Аярдачы. Булардыкы өзүнүн рекорду бар экен 4 литрге чейин. Анан жирность өтө мындай айранды уюткандан кийин кашык сайып калсın. Элестетип атасызбы кандай? Жана топоздун сүтүндөй. Анан сепаратордон өтпөйт экен. Сүттүн коюлуунан сууга кошкондон өткөзөт экен. Жирность аябай жакшы. Занендерки эми жамандабайм, ар бир нерсенин жакшысы бар, жаманы бар. Анан заненкине караганда аябай коюу болот. Кызык экен. Бул деле эгиздеп тууйбу? Булар деле эгиздеп, башында ошо эң биринчисин 1-2ден баштайт, анан 3-4кө чейин. Мен ошо баягы Абдулда байкеге да видеосун жибергем. Ушундай бир битал породасынын echki 8 улак төлдөгөн. 8 улак. Жердин баары улак болуп эле жатат. Ушул канчаны төрөдү эле? Мен ушундайдын рекордун көргөм, 4тө. 4 тууган. Тетиңдейдин 4төө жүрбөй? Ошонун бир эле echki тууп чыккан. Эми муну бакканыңа жараша да. Бул аябай кымбат болот экен го. Буну кандай максатта алып келдиң? Буларды ошо көбөйтүш үчүн. Көбөйтүш үчүн. Анан муну бирөө алабы эми? Мунун улактарына уже аз чалып аткандар бар. Муну echкиңдин төлдөгөндөн кийин нетен. Төлдөгөндө чалып кой, айтып кой алдын ала деп. Заранее. Заранее. Кулагын эми канчадан сатасың? Төлдөгөндө уже зададак таштап койду, 100 миңден берем да. 100 миңден. А то уже бою күндөн күн өтүп, бою узарган сайын, жем жеген сайын уже баасы өсүп кете берет. Бул эт канча берет экен семиргенде, чоңойгондо? Эт 50 килога чейин берет экен. Бул дагы өсөт, булар азыр. Бирок аябай таза экен, мага таза жагып атат. Таза. Булар эмне үчүн булар жалап турабы бирин бири жагандай? Таза. Не укмуш таза экен го? Тап таза. Жугунгандай. Тазасы ушундай, анан не?
Баягы мышка окшоп бири жалайбы дейм да. Жок, жалбайт, эмне кылып мындай бир жаткан жери да башкача мындай. Өзү нарагынан. Булай жерди жаман көрөт да, влажный Өзү жер. нарагынан таза экен. Нар жагынан таза. Мына кармап атабыз, жыт жок. Ооба, жыт жок. А биздин эчкилер бир сылаңыз болду. Жыттанып каласыз. Эми ушунун бир калькуляциясын элге чыгарып берсек да, мисалы үчүн мына бир эчки бактың дейли. Бир айда жемине канча кетет, канча сүтүн сатса болот. Эл ошону сурайт да дароо эле. Эл эми сүтүн эле 150 сомдон эле эсептеңиз. 2 литрден сатасың. Күнүнө 3 литр берет. Смело. 450 сомдон. 450 сом, 450 сом. Анан буга уйдай болуп чөп улам сала бербейсиң. Кечине деле салып койсуң. Эртең кечине жем 2 маал берип турасың. Анан жана ветаптиканын премикстери бар, биодобавка. Ошону дополнительный жемге аралаштырып, сал нымдап туруп берсеңиз, 100% кетет да. Рыбы жырдан берип, мындай витамин толтуруп турсаңыз, өтө эле көп кетпейт. Уйдун бир жума жеген бул 2 ай жейт. 2 ай жейт. 2 ай жейт. Выгодный экен. Аябай выгодный да. Шудан Сүтүн иштеңерби? Сүтүн иштик, аябай таза болот. Айтып атпаймынбы, жана айран уйуткандан кийин каршыны сайып коебуз. Буга чейин менде эчки болгон, Занинский болгон, Нубийский болгон. Баягы салыштырып анан билесиңби ушечи. Кимиси кандай болду? Анан алар мындай кичине буларга караганда назигирээк болот экен да. Азыр эми кандай пландар менен муну өстүрүп атасыңар? Көбөйтөсүңбү? Көбөйттүм. Усиление этип, баштарын көбөйтүп. Миңге жеткирүү максат да. Миңге жеткисе, Кудай буйрса. Жараткан өзү не кылып, биз эми ниет коюп атабыз. Сырттан да жаңган алып келсекпи деп. Ошого аябай камданып, тияктан уже пакистанецтер менен сүйлөшүп. Бул Пакистандан алып келдиңер? Жок, булар башы, бунун энелери неден келген, ошо Пакистандан келген. Анан ошонун балдар, кыздары да буларчы. Булар кыздары. Муну өзүнүн текесине коюш керек да? Өзүнүн текесине коюш желательно. Ушундай ак өңдө чөт да. Анан берки камори, битал кошсоңуз, уже питнести боло баштайт, кан бузула баштайт. Анан өзүнүн текесине кошсоңуз, өтө мындай сулуу чөт да, улактарын караңыз анан. Сулуу. Өтө сулуу экен. Кана улактар. Бул эчкинин аты эмне? Гулаби деген порода. Гулаби. Порода. Порода гулаби. Эчки ат коюп койдуңар да. Сонун улактар экен. Аппак. Адамга жакын экен, Адамга аябай жакын болот. Ойбой. Колуңуз жыттап көрүң, жыттанбайт. Мына колум жыттанган жок. Ана. Сылап атам, жыттанган жок. Бул ушундай проект кылса болот экен да, баягы үйгө эле. Баягы кимде мисалыга бир айында 5 сотик жери болсо, ушудан 20 кармап алса, 20. Туура? Анан күнүгө ошол 20 эчкиден күнүгө 60 литр сүт сатып турса 9000 сом акча болот экен. Туура? Ошонун анан мейли 3000 сомун эчкилерге кайра чөп жем кылып берсин, туура? 3000 сомго эптүү. Эме келеби? Мисалы үчүн азыр 10 пресс келет бир күндүгүнө. Анан бир күндүк 3000 сомуна болсо 150 килограмм жем келет экен. 2 күндүгүнө. Калган 10 күндүгү чисто пайда боло берет экен да. Ошол адамдарга. Бул Бишкек шаарында эле болот. Бул Бишкек шаарында эле. Бишкек шаарында ичинде эле огород 5 сотик жерде жартысын валера кылып тосуп койгом. Экөө болсо? Мынакей. Экөө мына 5-6 чоңоюп атат. Булар уже жетилип калды. Булар уже куутка дайын. Бул дарак кажыйбы экен, кажыбайбы экен? Кажыйт экен, кажып коет. Кажып коет. Астыларын кажып койду. Үстүлөрү калды. Муну үйдө бирөө жарым болуш керек да дайым, эртең менен чөп салып коелу кетсең. Жем чөбүн салып коебуз, суусун коюп коебуз постоянно. Кечке чейин өстөрү бар жеп күндө жатып, ысса көлөкөгө келип жатып, ушинтип өстөр менен өстөр жүрө берет.
Күндү жакшы көрөт экен бирок. Күндү аябай жакшы көрөт. Bunun жанагы өзүнүн тазалыгы мага аябай жагып. Тазалыгы ошо. Биздин ечкилер болсо аябай жүдөп не болуп жүрмөк да булар караңыз. Буну карасаң эми улуу сөздү уят жок көчүгүнөн бери таза экен. Таза карачы. Анан минтип кармасаң ийит. Ийит, Уже туу элек бул ийип атат, көрсүңбү? Да. Качпайт экен, Качпайт, ийип атат. Мына бу дагы мына ийит. Кадимкидей. Даже муну балакатка жете элек булчу. Бу да ийит мынакей. Ана, көрсүңбү ийип атат. Атаңгер. Bunun дагы кандай кызык кыялдары бар? Ар кимдин өзүнүн кыялдары бар, барлам эмес. Анан бай келип жай карганда, жем чөбүн салганда бирөөрүн тиги бул сүздү, тиги тепти, бул аштоого кирди деп ушун даттан айтышат өздөрү. Да. Тилин түшүнөсүң да? Да. Тилин түшүнөсүң. Мирба дейт экен. Арызданат да. Жем экен да. Теке улак сүздү мени деп бул чеке даттан келет мага. Ушундайлар бар. Сүйлөй албайт, сезим менен билдирет да, булар да сезим эле да. Сүйлөй албайт. Өздөрүнчө сүйлөшсө керек. Ооба. Сонун экен. Ийгилик, молодец. Рахмат. Дагы маалымат берип турабыз. Көйгөндү улам келип турабыз. Учурдан пайдаланып айтып коеюнчу, мага былтыр MC Coin'ден прилагать эткен аябай элечи. Бардым да ойлонуп бир сыйра карадым, нар жак бер жагын. Буларды ала салдым. Быйыл дагы бир башка нерсеге кел акча сал деди. Жактачы. Жок, ушуга салып койдум болду. Өзүм үйүмдө MC Coin. MC Coin. Эчки Coin мынакей. Эчки Coin. Кол алдында көрүп турасың. Ооба. Тиги мына бар дейт, эртең эле жок. Мына азыр Кудай буйруса мооларды качырсаң, 6 айдан кийин 6 айдан кийин уже 2ден түзүлө 400 миң. 400 Мына үйдө жатыр. Эчки Coin. 6 ай сайын 400 миңден, о 2 маткадан 6 ай сайын 400 миңден. 2 эле маткадан. 2 эле матка. Мындай айылда бош жаткан. Айылда бош жаткан жерлер көп да, айда бересиң. Убак саатында дары-дармегин жебин. Мен нам бергениме өтө баягындай. Бактылуу. Мына биздин эчкилери караганда мына кастисти байкадыңызбы? Сөөктү, булчундуу, бою бийик. Биздин эчкилер топтомолук болуп анан 2-4 нечкеле мондай буту бар. Ооба. Тыйт бою. Булар караңыз кандай кастисти. Булар дагы эми өспүрүм экен. Булар чоңоёт. Дагы чоңоёт, Булар 3 жашка чейин чоңоёт да. Булар азы канча жашта мына эки? Азы булар 1 жашта. Чоңдор, 1 жашта болгон. Чоңдор 1 жашта, чебич. Булар еще кач элек. Күзгө чейин, ноябрга чейин дагы чоңоёт. Вес боюн алат, анан кийин барып качырам да. Сонун. Ага чейин уже витамин, жем уже толтуруп туруп напичка этип турушум керек да.